Коомдогу кылмыштуулуктун алдын алуу, коопсуздукту сактоодо мырзалар гана эмес, бүгүнкү күндө айымдар дагы көйжүрмөн эмгектенишет. Алардын катарында Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш иштелектер менен иштөө инспекциясынын аймактык тескөөчүсү Салтанат Дүйшенбиева да бар. Мен бул тармакта 2002-жылы милицейский академияга тапшыргам. Ошодон бери бая 5 жыл бюджетте окудум. 2007-жылы ал окуу жайды аяктагандан кийин ушу Талас областына келгем. Ошодон бери ушул күнгө чейин ушул жакта эмгектенүүдөмүн. Жалпы 25 жыл болуп калды. Ушу ички иштер органдарында ар кайсы тармакта эмгек кылып жүрөм, эмгектенүүдөмүн. Милиция болуп калганымдын себеби мага эң баягы жездемдин баягы салымы чоң. Ушу жездем мен баягы окууну бүтүп, кайсы окуу жайга барсам деп ойлонуп жүргөн кезде ушу милиция болбойсуң деп айтып калды да. Анан ушу айткан күндөн баштап эле мен ойлонуп, ушу милиция болсом чындап эле деп баягы жактырып баштадым ушу кесиптичи. Анан ата-энеме да айттым, милиция болоюн депчи. Ата-энем да менин баягы тандоомду колдоп, анан кийин кайсыл окуу жайга тапшырсам деп баягы анализдеп, анан милицейский академия бар экен, ошол жака барып тапшырып, Кудай жалгап өтүп кеттим ал жака да. Анан ошол өзүнүн негизи жездемдин баягы салымы чоң ушул профессияны тандаганыма. Анан кызмат менен үй бүлөнүн кандай чогуу алып келатасызбы? Ооба, чогуу эле алып келатам. Азыр 2 кызым бар. Жетишкенге аракет кылабыз, баарын эртең менен турганда эле пландайбыз. Өзүмө жаккандыктан баягы күнүмдү туура пландаймын дагы, анан жетишем үй бүлөгө дагы, жумушка дагы. Азыр жаш өспүрүмдөр менен иш алып баруудамын. Урушуп талашпай, жай гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жумушубуз ошо мектептерден башталат. Эртең менен 7:30 ошо мектептерге барабыз. Ошол жерде соцпедагогдор менен иш алып барабыз. Тартипти сактоо, кылмышты алдын алуу боюнча лекция, беседаларды, маектешүүлөрдү жүргүзүп, иш жүргүзүүдөбүз. Салтанат айым жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук, зордук зомбулуктун алдын алууда зор эмгек жумшап келүүдө. Биринчиден жалпы Талас областынын айымдарын 8 март майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар, ойлогон ой максаттарыңыздарга жетип, тилеген ой тилектериңиздер ишке ашсын. Ошондой эле кылмыштуулук болбосун, жаш өспүрүмдөрдүн арасында да кылмыштуулук болбосун, тынчтык болсун өлкөбүздө.